Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Оорубай иштеп жүрөсүздөрбү? Бүгүн биз метро Автозаводскийдеги Миромед клиникасындабыз. Бул клиника 2010дон бери биздин мекендештерге кызмат көргөзүп келет экен. Бул жерде аябай күчтүү доктурлар бар экен. Ошол Москвадан бүткөн доктурлар дагы бар экен. Толук маалыматты азыр өздөрүдөн алып берем. Бул жерге аябай күчтүү УЗИ аппарат келиптир. Чындыгында метронун жанында адрестерини видеонун аягында мен коюп берем. Андыктан кылдаттык менен көрүңүздөр. Группалар менен, контакттар менен бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Мына Нурзат эжекебиз толук маалымат берсин эми. Эжеке кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сизди көп бир туугандар тааныса керек эжеке. Таанып калса керек. Канча жылдан бери бул мисалы Миромед медцентри 2010-жылдан бери иштеп келет. Бул жерде биздин врачтарыбыз көп стажылуу, опытный врачтарыбыз бар. Москвадан бүтүп келген врачтар, бүткөн врачтарыбыз бар. Биз төмөнкү эмелер боюнча кызматтарды көрсөтөбүз. Гинекология боюнча, урология, терапия боюнча, стоматология боюнча, кардиология боюнча ушул кызматтарды көрсөтөбүз. Ошондой эле анализдердин бардык түрлөрүн тапшырса болот. Ошондой эле капельницаларды коебуз. Лечение алсадан болот да. Леченияларды кылат. Врачтарыбыз жазып, назначенияларды жазып, ошол жерден өзүбүздүн дарылардын баары өзүбүздөн болот. Ошого капельницаларды өзүбүздөн болот. Иштөө убактыларыңар? Иштөө убактысы эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин, дем алыш күнсүз. Дем алышсыз иштейсиздер. Жылына 365 күн болсо, ошонун 364 күнүн иштейбиз. 1-январь күнү эле иштебейбиз. Анан эжеке дагы негизи өзүңүз билесиз, мен деле грипп болуп, сыркоолуп келип, дарыланып кеттим. Курук жөтөл көбүндө эле болду окшойт. Кимдер ооруп айыкты, жаза кетиңиздер, аябай кыйын болду чындыгындачы. Ошондо ушул жерге келип, бир 4 күндөй капельница алдым, үкөл алдым. Негизи азыркы мекендештер азыркы учурда кайсыл оорулар менен көп кайрылып атат эжеке? Азыркы учурда мына могу суук болгон мезгилге ошо грипп оорусу көбүрөөк күч алып атат. Основной ошо жөтөлүп, курук жөтөл, тамак оору, көңүлдөрү эч нерсеге келбей, тамак иче албай эле, температура көтөрүлүп эле келип атышат. Основной азыр мына именно азыркы учурда мына азыр капельницалар коюлган капельницалар эле бир 25-30га жетип калып атабыз. Жакшы болуп, бардыгы тең жакшынакай сакайып, врачтарга өздөрүнүн рахматын айтып кетип атышат. Аларга дагы врачтарыбыз өздөрүнүн кандай семелерин айтып, көрсөтмөлөрүн айтып, сууктан этияттагыла деп, ооруп аткандардын жанынан да этият болгула, маскачан жүргүлө деген өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн айтып атышат. Эми бул жерде эмгектенип атышкандан кийин баары тең эле метродо жүрөбүз, автобуста жүрөбүз, сырттан жугузуп келебиз да бири-бирибизге. Анан этиятташ керек да эми азыр. Ошол гриппти алдын алса болобу эжеке? Эмне бир нерселер жеш керекпи? Эми сиз доктор катары, врач катары эмне кандай сунуш бересиз мисалы? Эми ал гриппти алдын алуу үчүн кичине иммунитетти көтөрүш керек, күчтүүрөөк тамак жеш керек, витаминдерди жеш керек, спорт менен кичине машыгыш керек. Ошол эми сактансаң сактайм дейт да. Кудайым деле ошо сактансаң сактайм дейт. Өзүңөр аракет кылып, өзүңөр иммунитетиңерди көтөрүп жүрсөңөр эле грипптен этият болосуңар эми. Анда эмесе кабинеттерди көрсөтүп, тааныштырып өтүп кетейин. Бул жер эже негизи канча квадрат метр? Аябай чоң экен. 400 канча эле 430 ушундай квадрат метр да. Чоң да. Жок, чоң. Бизде азыр основной өзбектер, тажиктер, өзүбүздүн мекендештер, кыргыздар, орустар бардыгы келип дарыланышат да. Эми жакын деп, мисалы үчүн ушул биз домдун баягы астына жителдери келип, ошолор дагы баягы жакын болгонго түз эле чуркап келишип эле бизге укол алганы келишет, стоматологдорго тиштерине келишет, гинекологияга, УЗИге түшкөнү келишет, баягы жакын болгонго баары тең эле келишет да. Бул биринчи кабинет кандай кабинет? Бул биринчи кабинетибиз стоматология боюнча кабинет. Байыш Рыспаевич, биздин стоматолог. Келиңиздер, тиштериңиздерди дарылатып, көрсөтүп кетсеңиздер болот. Андан кийинки кабинетибиз, бул жерде экинчи кабинетте, бул жерде кардиолог, терапевт, биздин врачыбыз 10 жылдан ашык стажысы бар, Шамаев Рашид Абдрахманович отурат. Видеонун башында мен сиздерге мактаган Москвада бүтүргөн 10 жылдык стажы бар Рашид агабыз, мына кардиолог. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүңдү.
Бизде жакшы. Негизи эле биздин мекендештер, мигранттар, жаштар бул жерде эмгектенип жүрөбүз. Анан сизге дагы жумуш табылып атабы бул жакта кандай? Жумуш толтура кармап алат окшойм. Жумуш толтура. Азыркы убакта биздин бул жакта эмгектенген жердештер баары эле жаштар болгондуктан мурун айтчы жүрөк боюнча бүт жаш өткөндөр ооруйт депчи. Мен ага кошулбаймын. Оору бизде сөз бар го, оору жашка карабайт дегендей. Азыркы убакта биздин жаштарда дагы өтө көп учурап жатат. Жүрөк кан тамыр оорулары, баардыгы эле кайрылгандар, жаңа артерияльный давлениясы көтөрүлүп, пульс, аритмия деп коебуз. Ошол аритмия менен өтө көп кайрылгандар бар. Анан жүрөк кан тамыр ооруларына кошулуп, еще нерв тамырлары менен да кайрылгандар өтө көп. Ага эле кошулуп, именно ушул урологический жактан кайрылгандар көп. Эми кече өзүңөр деле көрдүңөр окшойт, өзүң деле башыңдан өттү окшойт, жанагындай вирусный инфекциялар болгондо, могу сезонный вирусный инфекцияларда дагы өтө көп кайрылгандар бар. Эгерде ушул жогоруда айтып кеткен оорулар боюнча сомнениялар болсо, же бирдеке беспокоить эткен болсо, келип кайрылсаңыздар болот. Колдон келген жардамыбызды көрсөтөбүз. Бизде бардык анализдер бар, бүт исследованияларды кылса болот, УЗИ аппарат, эхо, если керек болсо там томографияга направление берип, башка клиникаларга да бизде орустардын чоң клиникалары менен связьдарыбыз бар. Ошол жака барып лечение алсаңыздар дагы болот. Анан дагы бир курч суроо. Урология боюнча жаштардын көбү эмне боюнча кайрылып атат? Кайсыл оору менен көп кайрылып атат? Анан жаштарга кандай совет бересиз? Мына дагы бир 2 суроо сиз. Урологияда жаштар бара кайрылган эң биринчиси это жанагы инфекция передачасы половым путем деп коет да, жана жугуштуу оорулар боюнча. И анан бул жак суук болгондуктан баласыздык темасы да акыркы убактарда өтө кууч маселелерге чыгып калды. Эгерде мындай вопростор болсо дагы кайрылсаңыздар болот. Бизде 2 клиника, бул жактардан келип анализ тапшырып, бизде дагы жакшы уролог нелер бар, келип дарыланып кетсеңиздер болот. Бул 3-чү кабинет гинекология боюнча. Бул жерде гинеколог биздин Гайназарова Миргүл Абдусалиевна отурат. 10 жылдан ашык стажысы бар. Бул жерге основной биздин кыз келиндерибиз, эжекелерибиз, апаларыбыз, сиңдилерибиз келет. Бул жерде кандай кызматтар көрсөтүлөт? Мисалы үчүн азыркы учурда эми көптөгөн гинекологиялык оорулар көп. Айтпай жүргөндөр да көп, айтылып жаткандар да көп дегендей келип, уш жерге келип, анализдерди тапшырып, лечение кылып кетишет. Ошондой эле мисалы үчүн үй бүлө пландаштыруу боюнча дагы көптөгөн жаштарыбыз келет. Балалуу боло албай жүргөндөр дагы келишет. Жакында эле биздин бир жаштарыбыз келип кетти. 8 жылдан бери ошо балалуу боло албай жүрүшкөн экен. Ошолорду комплекстүү лечение кылды. Ошо биздин гинекологубуз Миргүл Абдусалиевна балалуу болушуп келип өздөрүнүн рахматын айтып кетишти. Ошолор боюнча дагы жардам беришет десем болот да. Ошондой эле бизде жаңы УЗИ алдык. Өткөндө келгенде УЗИбиз эски эле, азыр жаңы УЗИ келдик, көрсөтүп өтсөк болот ошондо. Барыңыздар таныган Сезим Нурбаевна эжекебиз дагы ушул Миромед клиникасына келип көрүнүп турат экен. Эжеке саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Иштер болот анан бизнестер? Бизнес жумуштар Кудайга шүгүр. Биринчи орунда мекендештерге саламымды жеткиргим келди. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Миромед клиникасына Мира эжекеге келген болчумун. Албетте ден соолукка байланыштуу эң заманбап аппарат келген үчүн мурун клиникага келгенимде Мира эжекени шылдыңдап кеткем, эмнеге дегенде эски аппарат болчу эжеке. Азыр болсо жаңы заманбап аппарат келди. Ошондуктан УЗИге келип, азыр өзүмдүн ден соолугума ошондой эле наристеме кам көрүп атам. Сиздерге дагы сунушту айтып болчумун. Эң мыкты гинеколог, врач эжеке. Бул күтүү залы айтып өткөндөй эле ушул жерде жашаган жашоочулар дагы ушул жерге кайрылышат экен мына. Көргөнүңүздөрдөй. Бул жерде дагы бир стоматологубуз бар, Нурсултан Шарабидинович. Бул стоматология боюнча бардык кызматтарды көрсөтөт. Бир оз айтсак болот, Нурсултан. Ассаламу алейкум.
Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Сонун өзүңүздөр жакшысыздар, жакшы көрүңүздөр. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Кандай иштерди, кызматтар аткарасыз? Айтып берсеңиз. Стоматология боюнча бардык түрлөрүн жасайбыз. Хирургия, протезирование, лечение, пломбирование и все. Имплантация. Канча жылдык стажыңыз бар? 9 жыл. Ишиңизге ийгилик. Мени рахмат сиздерге да. Бул эжекебиз 3 жылдан бери ушул клиникага келип дарыланып кетет экен. Тейлөлөрү боюнча, врачтардын күчтүүлүгү боюнча бир сурайлык. Опыттары кандай деп? Эжеке кандайсыз? Салам алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Мен бул клиникага өзү 3-4 жылдан бери келип кетем. Очень хорошие врачи все. Вот гинекология, я проходил много раз. Вот, на зубное. Да, мы семьи здесь вот, принимаем все, они очень хорошие все. Ну, спасибо. У нас очень довольны. Бизди Өзбекстандыктардан көрөт, Тажикстандан көрөт, Каракалпакстандан көрөт. Не деп сунуш берет элеңиз? Келе берсинби же кандай? Хаммага посовет кыламан, шу клиниканы очень хорошая клиника. Hamma sharoitlari bor. Birinchi yordamni ko'rsatadi sразу kelganingizdan. Ginekologiya, zubnoy. Men o'zim ham kasal bo'lganman, necha marta qulog'imdan toksikoz bo'lib kelganman, shu yerda yaxshi ukollarni olib, jidkislarini quydirib. Ну, yaxshi klinika, hammaga tavsiya qilaman, kelinglar, o'zbek, tojik, musulmon. Musofirda yurganlar uchun yaxshi помогать qiladi. Очень хороший клиника. Эжеке оорубаңыз, ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз. Спасибо. Всё. Бул жерде биздин да бир стоматолог, имплантолог Кутманбек Ражепбаевич. Ассаламу алейкум, кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Кандай кызматтарды көргөзөсүз? Айтып койсоңуз болот. Мен аты жөнүм Арзиев Кутманбек Ражепбаевич. Ушул клиникада иштейм. Ортопед имплантолог болуп, көбүнчө имплантология боюнча алектенебиз. Тиш салуу, тиш чуулуу бардык эле кызматтарды көрсөтүп келебиз. Иштөө убактыңыздар ошол? Иштөө убактыбыз эртең мененки 9-дан кечки саат 8ге чейин иштейбиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат чоң. Лечение алчулар, астма өкөл алчулар ушул жерде жатып, жарым саат өкөл алып кетсеңиздер таң болот экен. Толук эле бардык маалыматтарды айтып көргөзүк окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болсо, ошол номерларга кайрылсаңыздар болот. Эжеке, ишиңизге ийгилик сизге дагы. Сизге эркин микрофон. Кыскача кайрылып койсоңуздар дагы болот. Урматтуу мекендештер, баардыгыбыз эле ушу Москва жергесинде эмгектенип, бала багалы, үй бүлө багалы, же там салалы, же дагы башка көйгөй менен келиштеп атасыздар, бардыңыздар. Ушу Кудайым ден соолук эле берсин, оорубаңыздар эч качан. Кокус ооруп калсаңыздар, биз Мирамед медцентри сиздерге кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Келиңиздер, ден соолуктарыңыздарга кам көрүңүздөр. Биз сиз үчүн ар дайым кызматтабыз. Эшигибиз баарыңыздарга ачык. Мен сиздерге азыр жолдон, метродон кандай келет көргөзүп коюн. Канал катталып, группалар менен бөлүшүп коюш эсиңизден чыкпасын. Эгер кимдир бирөө мурда ушул жерге келип кеткен болсо, тейлелер боюнча, врачтар боюнча өз ойлоруңуздар комментарий жазып коесуздар. Көрүшкөнчө. Метро автозаводскийдин экинчи выходунан чыгып, мына көрүп атасыздарбы? Чыккандан кийин эле оңго ушундайынан мындай эле келгенде, могу жерде ремит дейт, красный икра дейт, могу жерден түзүнөн басабыз. Жүрүңүздөр. Толук сиздерге көргөзүп коеюн. Biz айтылуу адреске жетип келдик. Мындай көрүнүктүү нерсени айтам, ВТБ банк турат го. Ошол могу жерде 4-подъезд турат. Ошондон анда мына медицинский центр деп турат. Жанында аптекасы дагы бар. Остановкадан эле мындай өтөсүздөр. Парковкалар боюнча айтсам, могул жерде бир 80 рублик парковка бар, платный. Эгер калоочулар болсо, автозаводскийдин алтынын эле наркы өзүндө бекер парковка дагы бар. Калоочулар могул жактадан бекер парковка койсо болот. Такси парковка до конца да бар. Группалар менен бөлүшүп коңуздар, рахмат.
Туугандар анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгонмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.